2025-жылдын 1-январынан тартып милдеттүү камсыздандыруунун алты түрү болсо, анын баары ишке ашырыла баштайт. Мунун ичинен автоунааларды каттоо маалындагы түшүнбөстүктөн келип чыккан маселеден баштасак, унааны сатып башка бирөөгө каттатып берип жаткан жарандан камсыздандырууну талап кылуу бул кызылдай эле тоноо, анткени ал камсыздандыруу андан ары жарабайт деген түшүнүк жана интернетте тараган маалыматтар жаңылыштык. Камсыздандырууну канча убакытка албаңыз, унааңызды сатып саласызбы же алмаштырасызбы, айтоор мөөнөтү бүткүчө толук пайдаланууга мүмкүнчүлүк бар. Ага алдыда толук токтолобуз. Алгач камсыздандыруунун өзөгүн түшүнүп алсак, камсыздандыруу бул ашар сыяктуу эле түшүнүк. Мисалы, өлкө боюнча 1,5 миллион унаа бар. Ал эми жылына 7000 тегерегинде жол кырсыгы катталат. Ошол 1,5 миллион айдоочу жол кырсыгына кабылгандарды жөө калтырбай орток каражат менен жардам сунат. Ошентип, айлампа менен бүгүн сиз башка бирөөгө кол сунсаңыз, кокустан сиз кырсыктап калганда калган айдоочулар сизге жардам берет. Жалпы айдоочулардан чогулган каражаттын 70% кырсыкка кабылгандардын унааларын калыбына келтирүүгө жумшалат. Башкача айтканда, кайра эле элге кайтат. Иштетилбей калган каражат инфляцияда күчүн жоготпошу үчүн баалуу кагаздар менен кармалып резервде турат. Эми дал ушул камсыздандыруу мыйзамынын 1-сентябрдан тартып иштей баштаган механизмине келсек, маселен, эгер сиз бүгүн унааңызды 1 жылга камсыздандырып, эртең эле кайра шартка байланыштуу сатып калсаңыз, калган күндөрдүн акчасын алсаңыз болот. Же дагы бир башка унаа сатып алып калсаңыз, калган сумманы жаңы камсыздандырууга иштетүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Башкача айтканда, биринчи унааңыз менен болгон келишимди токтотуу жөнүндө арыз жазасыз. Калган сумманы эсептетип алган соң, экинчи унааңызга кайрадан келишим түзөсүз. Биз бул маселени мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун юристи жана тиешелүү адиси менен тактап көрдүк. Камсыздандыруу келишимин ошол автоунааны саткан маалдан баштап токтотуу, келишимди үзүү да. Анан келишимди үзгөндөн кийин ошо камсыздандыруу уюму ошо келишим боюнча калган периодтагы акчаны эсептеп берет жана ошо жарандын колуна кайра кайтарып берет. Ошол акча каражаттарын жардам менен ал кайра жаңы сатып, эгерде жаңы кайра автоунаа сатып алчу болсо, ошол автоунаага жаңы келишим түзсө болот. Анткен менен коомчулукка жарандар унаасын башка бирөөгө каттаткан соң камсыздандыруу үчүн төлөгөн акчасына күйөт экен деген туура эмес маалымат тарады. Буга жарандын укугун түшүндүрүп бере албай жаткан камсыздандыруучу компаниялардын иш аракети себеп. Биз элге кызмат көрсөтүп жаткан уюмдардын жарандарга кандай маалымат берип жатканын билүү үчүн кардар катары кайрылып, эл менен баарлашып көрдүк. Камсыздандыруучу бизге болуш байке. Сарсер бар болуп жактачы. Мен жөнөкөй эле аткаруучу. Сер менен силерге так маалыматты беришет. Акыбыз азыр бул оруп калып кеткен болчу да. Если переоформление учурда номер алмашып кетип калса, бирок номер страховка иштебей калат. Ошондой жери бар. Машина данныйлар өзгөрүп калат да. Жогоруда сиздер байкагандай, бир да мекеменин өкүлү жарандарга камсыздандыруудан акчага күйбөй турганын түшүндүрүп, мыйзамдын жол жоосун чечмелеп бере алган жок. Коомчулуктагы жаңылыш түшүнүк мына ушундай жөнөкөй маселеден келип чыгууда. Бул эми жарандарды ашыкча чыгымга алып келбөө үчүн бир мүмкүнчүлүк. Бирок документ иштерине убаракерчилиги бар. Өкмөт элге ыңгайлуу болсун деп дагы бир жобону иштеп бүтүп калды. Ал камсыздандыруу полиси унаанын жаңы кожоюнуна да жарай бере турган норма. Азыркы учурда кароодо турат. Негизи 2025-жылдын 1-январынан тарта автоунаалардын бардык түрү милдеттүү түрдө камсыздандырылышы керек болот. Транспорт каражатты каттоо маалында сатып алып жаткан эки тараптан тең. Мындан тышкары жолдо жүрүүдө рейдтик иш-чараларда айдоочулардан камсыздандыруу текшериле баштайт. 1-январь 2025-жылдан баштап автоунаа ээлери толук бойдон 100% өздөрү камсыздандырууга тийиш. Анткени ошол убакыттан баштап аларга уже айыппул колдонула баштайт. Бул жеке жактар үчүн мен билишимче 3000 сомдон тегерек айыппул колдонулат. Юридикалык жактарга 13000 сомдой айыппул колдонулат, эгерде ошондой келишими жок болсо. Буну ким аткарат? Май кызматкерлери аткарат. Ооба, 1-январдан баштап май кызматкерлери документ текшерүүгө автоунаасын токтоткондо беркинде айдоочулук бөлүгү менен кошо катар ошол камсыздандыруу полисинде сураганга уже укуктары болуп калат. Автоунааларды камсыздандырууга милдеттендирген мыйзам 2015-жылы кабыл алынган. 2023-жылы апрелге чейин камсыздандыруудан өтпөгөн айдоочуларга 3000 сомдон баштап айып салуу каралган эле.
Бирок президент Садыр Жапаров жарандардын даяр эместигин айтып, мыйзамдын күчүнө кирүү мөөнөтүн артка жылдырган. Бул аралыкта мыйзамды ишке ашыруу механизмдери элге ыңгайлуулугу кайра иштелди. Бул жолу кыймылдаткычынын көлөмү 2 болгон унааларга 1 жылга камсыздоо 2,5 миң сомдун тегерегинде айланат. Мисалы, бир унаага араң жетип тиричилигин өткөрүп жаткан жаран үчүн кырсыкта чоң чыгымга учургандан көрө бардар жашоосунда 2,5 миң сомду төлөп турган экономикалык жактан пайдалуу болот. 1-3 канча сом алдыңыз? 2880. Бир жылгабы? Бир жылга. Сиз унаңызды камсыздандырдыңызбы? Сатпасаңыз дагыбы? Сатпасам да өзүм камсыздандырдым. Эмне себептен? Российский немелер да. Жок, эмне себептен? Сизге күч келбесе? Жок, азыр ошого неме кылып атпайбы? Ошо положение туура келип атпайбы? Жок, туура келип атат, бирок сизге азыр мындай зарылчылыкты алып келген жок да, просто мамлекет эркиңизге гана коюп берди да. Алып келген жок, жок. Сиз баягы мамлекеттин алдындагы мындай өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезген адам экенсиз да? Өзүм эми ошого да жолдо же болбосо немеде ушундай неме болуп калбайын деп ошого байланыштуу өзүм өткөрүп койдум да. Негизи камсыздандырууга кандай карайсыз? Жакшы карайм. Негизи эме болсо жакшы, ооба. Эгер бирдек болуп ДТП боло турган болсо, башты ооруп отурбайсың, акчаң жок болсо эмне кыласың? Оформить эткени келгем. Оформить этип атам. Камсыздандырылгандан кийин оформить этесиңер деп атабы? Ооба, сөзсүз камсыздандырам. Камсыздандырууга мен кошулам. 10 жылдан бери уже onu айтайбыз. Москвада 10 жылдан бери иштеп келгенбиз. Россияда кандай камсыздандыруу жагы? Жакшы ал жактыкы. Сөзсүз камсыздандырыш керек. Сөзсүз камсыздандырыш. Алып атканда да, сатып атканда да. Сатып атканда да бүт элени айтып. Казакстандан да өтүп калдыңар да? Кирип чыгып кеткиче дагы алыш керек ал жакта деле. Ооба. Кирип чыгып кетишке алыш керек. Эми бар бирөөсү болсоң, досум айтмакчы, акчаң жок болсо эмне кыласың? Турак жайды камсыздандыруунун маанилүүлүгүн ушул жылдын июль айындагы табигый кырсыктар көрсөттү. Ош шаарын жана Кара Суу районун кошкондо нөшөрлөгөн жаандан 700дөн ашык үй бузулду. Бул сыноодон 41 кожолук убагында үйүн камсыздандыргандыктан жеңилирээк чыкты. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму 6,632,000 сом камсыздандыруу компенсациясын төлөп берди. Алардын ичинен 9 үй толук талкалангандыктан 500 сомдон максималдуу төлөм алышкан. Жылына болгону 600 сомдон төлөп камсыздандыруу полисин алган жарандардын бир убакта маани берген кадамы кырсыкка кабылып карайлап турган калган эл үчүн мисал болду. Страхование бул койгон болчубуз. Азыр 600 сом төлөгөн болчубуз, эми 500 миң сом алып атабыз. Ошо 500 миң сомду алып, буюрса мына фундаментти куруп баштадык. Камсыздандыруудан страхование tomonu бизге акча ажыратып бердилер, рахмат. Кудай кааласа, бул адамдарды кем айтам мен. Ар дайым үйүбүз болот, машинабызды камсыздандырып турушубуз керек экен. Бул жакка сел келип, сел алып кетти. Үй жараксыз болуп калды. Анан бул жакты биз анан кайра бул жакка салып атабыз. Ушул жылдын башында 1 миллиондон ашык турак жай болсо, анын 11% гана камсыздандыруу полисин алган эле. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уставдык капиталы болгону 394 миллион сом болчу. Камсыздандыруу толук кандуу ишке ашыш үчүн уставдык капиталы жетиштүү болуусу кажет. Анткени камсыздандыруу полисин алып жаткан жаран убага келгенде тийиштүү жардам аларына ишеним артышы керек. Президент Садыр Жапаров бул уюмдун иштөө тартибин ирээттеп, уставдык капиталын 1 миллиард сомго жеткирди. Андан соң мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун эмгек жамааты менен жолугуп, эл ишеним арткыдай менеджерликти көрсөтүү тапшырмасын койгон. Камсыздандырылган мүлктөр ар кандай табигый же техникалык кырсыктарга учураган маалда кенемтесин толук төлөп берүү жол жобосун ыкчамдатып, тез иштөө тапшырмасын коямын. Сиздер келечектүү ишенимдүү компания болуп чыгарыңарды көрсөтө турган учур мына келди. Кыймылсыз мүлктү милдеттүү камсыздандырууну ишке ашыруу максатында мындан ары турак жайды каттоо маалында да полис сурала баштайт. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына ылайык, айыл жергесинде камсыздандыруу жылына 600 сом, шаарда 1200 сом турат. Эгер камсыздандыруу учуру катталса, 500 миң жана 1 миллион сомго чейин төлөнөт. Баасы келтирилген зыянды баалагандан кийин аныкталат. Төлөмдөрдү өрт жана табигый кырсыктар, жер титирөө, жер көчкү, сел, суу ташкындары жана башка учурларда алса болот. Негизи турак жайды милдеттүү камсыздандыруу социалдык багыттагы иш-аракет. Ошол себептен мамлекет кошумча каражат бөлүп берүүдө. Мисалы, эгер сиз шаарда турсаңыз, 1200 сомдон төлөп олтуруп, 50 жылда 60 миң сомду камсыздандыруу полисине короткон болосуз. Ал эми 50 жылдын ичинде кокус кырсык катталып, үйүңүз чоң чыгымга жабыркаса, 1 миллион сомго чейинки
тиешелүү жардамды аласыз. Мындан тышкары иш берүүчү кол алдындагы жумушчуларын камсыздандырышы керек. Жүргүнчү жана жүк ташуучуларда милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алуусу мыйзамда каралган. Жана жүк ташуучулар өзүнүн жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандырууга тийиш. Ошондой эле кооптуу жүк ташуучулар өзүнүн жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандырууга тийиш. Ошондой эле эмгек берүүчү өзүнүн жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандырууга тийиш. Эгерде ошол өздөрүнүн кызматкерлери менен жумуш ордунда бир кырсыктар болуп калса, ошонун ордун камсыздандыруу полис төлөп берет. Жана ошондой эле кооптуу объектилерди иштетүүчүлөр өздөрүнүн жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырууга тийиш. Ал эми ыктыярдуу түрдө камсыздандыруунун 19 түрү бар. Ал жарандардын каалоосуна жараша келишим түзүлүп, шарттары бекитилет. Кыргызстанда бир мамлекеттик 15 жеке камсыздандыруу багытында иштеген компания бар. 2024-жылдын август айына карата эсептөө боюнча уставдык капиталы миллиард сомго жеткен мамлекеттик камсыздандыруу уюму гана. Андан кийин A+ 515 миллион сом, Alma Insurance 165 миллион сом уставдык капиталы бар. Тигилже бул нерсени камсыздандыруу дүйнөдө кеңири тараган тажрыйба. Кошуна мамлекеттерден тартып, Чыгыш Азиядан Европага чейинки мамлекеттердин көбүндө капиталы миллиарддаган долларга жеткен камсыздандыруучу компаниялар бар. Мындан нары Кыргызстанда жарандардын мүлкүн, аманатын коргоону жолго койду.